алган акчаң татыбайт, ошону жедирген үй бүлөңө ошол татыбайт ошол акча, урматтуу соодагер. Баланы, кызыңды, балаңды бардығын чыгып алсаң керек азыр пайдаланып калайлы деп. Кымбат болсо бар арзанын алып ала бер десең да, барып арзанын таап ала албайт. Операторго мүмкүнчүлүк берген жок. Сага берди, аманат кылды. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага мактоолор болсун. Бүгүн да сиздер менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берди. Азыр мен сиздерге ушу берилген убакыттын ичинде ушу бааны атайлап кымбаттатып аткандардын Куран жана сүннөттөгү өкүмдөрү жана буларга айтылган сөздөр жөнүндө айтып бергим келет. Мен ушу акыркы убакытта болуп аткан кырдаалды барактап көрүп, интернеттен албетте кээ бир брадарларыбыз менен сүйлөшүп, абал чындыгында эле бир курчуп кетүүгө аз калгандыгын байкадым да. Анан кече алхамдулилла ушу биздин интернетте, кыргыз интернетинде биздин устаздарыбыз, бир катар алымдарыбыз да ушул абал жөнүндө өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин билдиришти. Аллах ыраазы болсун аларга. Жана Куран сүннөттөн да бир катар ошол эскертүүлөр айтылды. Жана ошолордун ичинде мен да катарын толукташ үчүн жупуну бир аракетим менен устаздар жана биздин алымдарыбыз айтпай калган, балким үлгүрбөй калган, балким алардын назарына илинбей калган дагы бир катар ошо эскертүүлөрдү тапканга аракет кылдым. Жана алхамдулилла 3 аят, 3 хадисти бүгүн сиздерге мен бөлүшкүм келет. Булар менен мен бир катарда журналистмин. Дини илимим жана дин жөнүндө билгенимдин бардыгы бул менин катардагы Кыргыз Республикасынын бир жараны катары эскертүү катары кабыл алыңыздар. Эч кандай илимий кандайдыр бир тафсир же болбосо илимий терең чукур кирип кете турган маселе эмес. Эскертүү гана деңгээлинде. Ошондуктан мен сыймыктанам ушул аракеттерим менен биздин элде ушу журналисти да Курандан эскертүүгө мүмкүнчүлүгү бар эл экенбиз деп сыймыктанам. Анда кеттик. Караңыздар, Куранда мен мүмкүнчүлүгүм болушунча өзүм түшүнгөндөй окуп берем да, өзүм билгендей окуп берем. Котормосун атайы даярдап келгенбиз. Ошол котормону сиздерге түшүндүрүп алсак өтө бактылуубуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Худжурат сүрөсүндө келип атат. Кадимки ушу имандууларга Аллах субханаху ва таала кайрылып атат. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману жаакум ин жаакум фасиқум бин набаи фатабайяну ан тусибу қауман bijahalatin фатусбиху ала ма фаалтум надимин дейт. Котормосу мындай болуп атат: иман келтиргендер, имандуулар, мусулмандар бизге айтылып атат Аллах субханаху ва таала. Эгер сиздерге бир фасык кабар алып келе турган болсо, сиздер аны сөзсүз текшериңиздер. Текшербей туруп, бирөөлөргө мындай бир зыян жеткирип алып, анан өкүнбөшүңөр үчүн дейт. Бул аяттын түшүү себебин мен актарып карасам, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушу Мадинада жана элдерге урууларга дават кылган учурунда ушундай бир окуя болгон экен. Кайсыдыр бир уруунун жетекчиси келип динди кабыл алып, эми өзүмдүн элимен мен зекетти төлөйүн деп кетет. Артынан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабасын жөнөтөт. Жана ал сахабасы аны тосуп алган элдерден коркуп качып кетет. Мени өлтүргөнү келет деп жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип өзүнүн туура эмес түшүнүп алганын айтат. Туура эмес түшүнүп алганда кандай, мени өлтүрөбүз дейишти, анан мен качып кеттим деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга башка аскерлерди жиберет, жана ал аскерлер чыкканы калганда тигилер өздөрү келип калат. Биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыжырына тийип алдык окшойт деп, өздөрү дагы эмнегедир салык жыйнаганы келаткандар, зекет жыйнаганы келаткандар кечикти го деп, өздөрү Мадинага кирип ушу бетме бет келип, эмне болду? Биз силерге кетип аттык эле. Эмнеге силер биздин адамыбызды тарынтканы кууган экенсиңер? Астагфирулла, биз кууган жокпуз, аны көргөн да жокпуз деп, анан келип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип ушул маселе айтылып атканда, асыр намазынын алдында экен, ушул аят түшкөн экен. Иман келтиргендер, имандуулар, эгер сиздерге фасык кандайдыр бир кабар жеткирсе, аны сөзсүз текшериңиздер.
Анткени билип билбей башкаларга зыян жеткирип алып өкүнгөндөн көрө дейт. Бул аяттын бүгүнкү абалга кандай тиешеси бар? Мунагу бизге бир жут келе жатат экен. Мына бизге ушундай коронавирус басып кетип атат экен. Мына бизде ушундай ачарчылык башталат экен, чек аралар жабылыптыр деген текшерилбеген. Эч кандай негизи жок. Балким фасыктар, балким атайлап соодагерлердин ичинде кээ бир дүнүйөкөр соодагерлер ушул нерселерди айтып аткандыгын текшербей туруп паникага кирүү албетте оор кесепетин тийгизет. Аны биз көрүп атабыз. Мына баалар жок жерден көтөрүлүп кетти да. Эми ал бааларды түшпөй бир Кудай билет, аны да түшүргөнгө аракет кылышыбыз керек албетте. Жок жерден эл жабыркады. Эми өзүбүз өкүнөбүз. Şu aramızdan bir 5-6'ımız жеңил өпкөлүк кылып үйүнө ошо оокат жыйып алган үчүн. Эми биздин кече жакында чыккан тасмабыздын астында келип атат комментарийлер. Эми көчөгө көп чыга бербес үчүн биз ушул жыйып алып атабыз деп. Балким андай да болуш керек. Бирок көп болсо бир жума чыкпайсыңар көчөгө. Ашып барса бир 15 күн. Ошого 20-30 кап ун кетеби туугандар. Ошого бир канча мешок күрүч кетеби. Сүйлөп аткан сөздө да мындай бир логика болуш керек да. Кийинки аятты карайбыз. Мен кийинки аят Нахл сүрөсүнөн алынып атат. Караңыздар, бул да бизге тиешелүү болгон аят. Бизге азыркы акыбалга тиешелүү болгон аяттар жана хадистер Куран сүннөттө аябай көп экен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва дарабаллаху масалан карьятан канат آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ката окуган болсом, Аллах кечирсин, сиздер оңдоп коесуздар. Бул жерде Аллах субханаху ва тааланын аятын айтып атат. Аллах дейт, bir тынчтык ырологон шаар же айылды мисалга келтирди. Ал кенен ырыскы берилгенине карабай шүгүр кылбагандыгы үчүн аларга коркунуч жана ачарчылык кийими кийгизилди дейт. Бул аят өзүнүн негизинде меккеликтер жөнүндө айтылган. Ушундай бир Аллах субханаху ва таала Ибрахим алейхисаламдын дуасы менен ал жерде Исмаил алейхисаламдын урматы дагы башка көп мисалдардын негизинде мындай бир тынчтык бар шаар эле Мекке шаары. Ошого карабай алар ыйман келтирбегендиктери үчүн Аллах субханаху ва таала аларга ачарчылык жана коркунуч кийимин кийгизди дейт. Ошол акыбал бизге да түшкөнү турат да, караңыздар. Бизде алхамдулилла тынчтык. Алхамдулилла бизде кенендик. Алхамдулилла бизде кандай бир шоркелде, кандай бир кемчентойлор ар нерсе дебесин оозлоруна таш, бизде Кудайга шүгүр. Тынчтык. Тынчтык болсо калган нерсенин бардыгы болот туугандар. Канчалык бизде жок деп, бизди ошо жаман көрсөтүп, эли башка жактарга жамандап, элибизден чыгып кетип, бир жерде билгенин кылып жүргөндөрүнө карабай, бизде тынчтык. Алхамдулилла, бу жерде калган 5 миллионго жакын ачкадан деле өлүп калган жокпуз. Кудайга шүгүр жашап атабыз. Кимдир бирөөлөр жашоосун жаңы баштап атат, үйлөнүп атат, балалуу болуп атат. Койчу жашоо кетип атат. Алхамдулилла. Алхамдулилла. Мына ошого карабай шүгүр кылбасак, Аллах субханаху ва таала бизге да ачарчылык жана коркунуч кийимин кийгизип коюшу мүмкүн деп эскертүүнү айтып атабыз. Ошон үчүн колубузда бар шүгүрдү жоготпогонго аракет кылабыз. Муну Куран-ы Карим айтып атат. Муну мен кадимки катардагы мына ушул Советтер Союзунда билим алган бир журналист катары Курандан окуп берип атам сиздерге. Эмнегедир муну биз ойлойт экенбиз, бүт аалымдар бизди эскертип туруш керек деп. Жок. Бизде ар бир мусулман эскертип турушубуз керек. Ушундай Куранды чылдырап болсо да, бир нерсе болсо да окуп, которуп түшүнө турган деңгээлге жетишибиз керек. Мен түшүнүп турам, азыр комментарийлердин ылдыйында ар нерсе деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Мен катарда журналист катары эскертип атам. Муну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Сиздер да ушундай эле Куранды окуп, ушундай эле башкаларды эскертүү милдети мойнуңуздарда. 3-чү аятты карайбыз. 3-чү аят Шура сүрөсүнөн караңыздар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم. Adamlarga adaletsizlik kılıp
жер жүзінде укуксуз зұлымдық қылғандар наалатқа татықтуулар дейді Аллах Субханаху ва Тағала. Наалат деп атады. Аларға ушундай улуу жазалар бар. Улуу жазалар бар. Бұл Шура сүрөсү 42-нчи аят. Укуксуз зұлымдық қылғандар. Бұл ким? Бүгінгі күндө бұл аяттың түшүү себеби башка. Бирок ар бир аяттың түшүү себеби ошол учурга эмес да. Бұл ошол түшкөн себепти. Бирок ал аяттардын орду биздин күнүмдүк жашообузда. Кээ бир учурда бийлик зулумдук кылышы мүмкүн. Кээ бир учурда кылмышкердик зулумдук кылышы мүмкүн. Койчу зулум ээси көп болот. Бүгүнкү күндө элди кыйнагандар кимдер десе, мына ошо бааны көтөрүп аткандар. Мына ушуларга айтып атат. Наалатка татыктуулар. Элге зулум кылгандар. Эл азыр эмне кылабыз эми? Көчөгө чыкпай отурушубуз керек экен, үйгө кичине продукт алып алайлы десе, дароо көтөрүп салуу бул туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда аябай көп хадистер келет экен. Кече мен бир катар тасмаларды да караганда биздин устаздарыбыз да айтып атат. Кийин кымбаттаганда сатамын деген мустахирге, мына ушундай адамга Аллахтын аябай оор жазасы бар деп. Шари өкүмдөн айтып атышат биздин устаздарыбыз. Караңыздар, бул зулумдук наалатка гана татыктуу. Аллахтын наалаты бул оор. Бул жазасы бар наалат. Бул жашоодо да, мынау эле жашоодо да кесепети бар наалат. Эми биздин хадистер эмне деп атат? Мына ушул китептерде караңыздар, Аллах Субханаху ва Тағаланын акыркы элчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө тама айткан сөздөр бар экен. Ушу мен мурда деле окуп жүргөм ушул хадистерди, бирок бүгүнкү реалдуулуктагы орду өтө ушундай таасын жана маанилүү келип чыкты да, караңыздар. Аллахтын элчиси Муаз ибн Жабалды Йеменге элчи кылып жөнөтөт. Өзүнүн орун басары кылып жөнөтөт. Ошондо кетип атканда Муаз ибн Жабалга, Муаз ибн Жабал ким? Муаз ибн Жабал бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам халал жана харам боюнча үммөттө мындан өткөн алым жок деп таския кылган сахаба. Ошого насихат кылып атат. Муаз, сен мазлум менен, болбосо мындай айтканда, мазлумдун дуасынан этият болгон дейт. Укугу тебеленген адамдын, жосом зулум көргөн адамдын дуасынан этият болгон дейт. Анткени анын дуасы менен Аллахтын ортосунда тосук жок дейт, парда жок дейт. Караңдар. Мазлумдун дуасы кабыл болуучу дуалардан. Өзү дуа кабыл болуучу дуанын 4 түрү айтылат Куран сүннөттө. Мусафирдин дуасы, ата-эненин дуасы, жамааттын, элдин дуасы жана мазлумдун каргышы деп айтылат да. Мына ушул мазлумдун каргышынан этият бол деп халал харам боюнча алдына адам салбаган сахабасын эскертип атат. Биз ким болуп калыптырбыз да бул эскертүүдөн мустасна болгондой. Демек, бүгүнкү күндө мазлум ким десе аргасыз, албаска аргасы жок. Үйгө un алууга аргасыз, күрүч алганга, кант алганга аргасыз, алайын десе тыйыны жетпейт, эптеп карыз кабала кылып алат, анткени сен көтөрүп салгансың. Кымбат болсо бар арзанын алып ала бер десең да барып арзанын таап ала албайт. Мына ушул зулум кылгандыгың үчүн анын өзүң реалдуу элестетип көр. Сенден алып аткан адамды мынтип карап турчу. Сени мактап кетип атабы экен. Сага Аллах ыраазы болсун деп атабы экен. Каргайт андайраак барып алып. Алган акчаң татыбайт, ошону жедирген үй бүлөңө ошол татыбайт ошол акча, урматтуу соодагер. Алып аткан адамды карачы, сен өзүңдүн акташың мүмкүн да, мен эмне кылайын эми? Бардыгы бааны көтөрүп салбадыбы? Биз оптом алган жер көтөрүп салды. Анда үйүңдө эле отурчу соода кылбай. Баланы, кызыңды, балаңды бардыгын чыгып алсаң керек азыр пайдаланып калайлы деп. Кел соода кылыш кой азыр пайдаланып алайлы деп. Бирок сатып аткан адамың ыраазы болбосо, анын каргышынан корк. Бул соодадагы эң чоң шарттардын бири ушул экен. Эки тарап ыраазы болуштугу. Сенден алып аткан адам аргасыз, наразы болуп алып аткан болсо, капа болбо, анда бунун кесепети бар. Жегениң желим, ичкениң ириң болуп калышы мүмкүн. Дагы бир хадис. Албетте Аллах адамдарды кыйнагандарды бул дүйнөдө кааласа акыретте де жазалайт деген хадис бар экен. Адамдарды кыйнагандарды. Сен кыйнабай атасыңбы? Сен өзүңдү алдаба. Дагы бир жолу айтам. Өзүңдү алдап, мен эмне кылайын? Ушундай болуп кетти. Анда үйүңдө отур.
кыйнагандар кошулду. Ким кыйнаган болсо тартып берсин. Иншаллах жакын арада мынау дүрбелең токтойт. Азык түлүк кечеден баштап жеткириле баштады, дүкөндөрдө туруктуулук орной баштады. Эми ушуга сен салым кошпой тур. Өтүнүч. Жана акырында бир кубанычтуу бир хадис бар. Караңыздар. Чынчыл, аманаткөй соодагерлер, пайгамбарлар, сыддыктар жана мужахидтер, шейиттер менен бир болот деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шейиттер менен бир болот. Пайгамбарлар, саддыктар жана шейиттер булар эң бийик даражалуу адамдар. Ушулар менен 4-чү адамды кошуп атат. Чынчыл жана аманаткөй соодагер. Чынчыл, аманаткөй. Мен аманаткөй деген айтайын. Аллах субханаху ва таала сага мүмкүнчүлүк берди, элге соода кылышты. Аны мага мүмкүнчүлүк берген жок. Операторга мүмкүнчүлүк берген жок. Сага берди, аманат кылды. Ошол базарда элге Аллахтын рызкысын бай кылууга, алмаштырууга сага мүмкүнчүлүк берди. Сен кааладың, Исага мүмкүнчүлүк берди, тоофук берди. Бул сага болгон аманат. Жана ушундан пайдаланып, пайгамбарлар, сыддыктар жана шейиттер менен чогуу болуп алсаң болот. Бүгүнкү көрө турган кирешеңди эсептеп көрчү. Эсептеп көрчү, канча утасын. Ошо элдин кыйынчылыгын пайдаланып. Андай кылбайлы туугандар. Өтүнүч. Мына мен Аллах насип этсе, ошо 3 аят, 3 хадисти сиздерге эскертүү катары сунуш кылдым. Жана мен өтүнөм, мына комментарийлер боюнча да кече аябай көп дизлайктар басылып тур, аябай көп мен таң кала турган нерсе, туугандар, бир нерсени түшүнүңүздөр. Эгер жеке мага болгон эсебиңиздер болсо, Аллах сиздерди кечирген болсун, ансыз деле менин артыман жамандап күнөөмдү алып атасыңар го. Аллах сиздерди кечирсин. Бул кылганыңыздар үчүн тартканыңыздар жеңил кылган болсун. Бирок өзүңөргө деле, мен азыр тренингтерди өткөн адам катары айтам, өзүңүздөргө деле бул маалымат жатпайт да, эгерде жабык болсоңуздар. Ачылыңыздар, бул Аллах субханаху ва тааланын сөзү. Мен эптеп аны окуп сиздерге айттым. Катасы болсо оңдойсуздар. Жана өтүнүчүм башкаларга да ушуну жеткиришип коюңуздар, өзгөчө соодагерлерге. Кимдин WhatsApp-ында болобу, социалдык желесинде бир таанышы болсо, соодагер таанышы болсо, мына ошого жеткиришип коюңуздар. Бул туура эмес киреше. Өтүнүч. Саламу алейкум.